Ар бир балага жөлөк пул төлөө демилгеси кайрадан кызуу талкууга түштү. Бүгүн жогорку кеңештин отурумунда эл өкүлдөрү мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбоорун 3-чү окууда карашты. Демилгечилер бул мыйзам андагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоет дешти, айрымдары колунда барлардын дагы жөлөк пул алышына жол ачылып жаткандыгын сындашты. Парламенттин бүгүнкү отурумунан кабарчыбыздын материалы. Мамлекеттик жөлөк пул мыйзамынын эң биринчи өзгөчөлүгү демилгечилердин пикиринде коррупциялык тобокелчиликтерди жоет. Адамдардын кирешесине карабай эле баары текши жөлөк пул ала алат. Экинчиден, ар бир төрөлгөн балага 4000 сомдон сүйүүчү пул берүү, ай сайын ар бир балага 3 жашка чейин 700 сом берүү демилгеленип жатат. Мындан тышкары үй бүлөдө 3 баладан көп болсо, ошолор 16 жашка чейин 500 сом ала алат. Бирок айрым эл өкүлдөрүнүн айтымында, мыйзам күчүнө кирсе, байлар дагы жөлөк пулга илинип калат. Урматтуу министр, мына эртең биз алабыз, министрлер, то есть колунда барлар бизнесмендердин бардыгы алып баштайт экен. 3-4 баласына, 3-4 баласына. Анын коңшусу жакыр үй бүлө 2 балалуу болсо албай калат экен дейм. Биз ошого эртең кантип жооп беребиз? Силер өзүңөр үчүн түзүп алган мыйзам деп чыкпайбы бизге? Мен ошол жөнүндө айтып атам. Сиздер баяндамада ошону айтпай жатып атасыздар да. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин пикиринде, бул мыйзам бардыгына бирдей шарт түзүп жатат. Бүгүнкү күндө 3 баладан ашык 4-5 балалуулар алып жатат да бүгүнкү күндөчү. То есть эгерде азыр жаңы мыйзам каратсак, 3 баладан ашык болсо үй бүлөдө ала алат автоматикалык түрдө. То есть ким жакыр болуп атат? Ошо 3 баладан ашкан үй бүлөлөр жакырга кирип атат да. Депутаттар бул мыйзам долбоорунда аз камсыз үй бүлө деген түшүнүктөр алынып салынгандыгына нааразы болушту. Бирок демилгечилер аталган министрлик үй бүлөлөрдүн кирешелерин аныкталбай жаткандыгын билдирди. Анткени көбү кирешелерин декларацияга жазбай коюшат. Байбын деген нерсени жыйынтыкка келип чыгаруу өтө кыйынга туруп атат. Азыр деле ойлоп көрсөңүз, эч ким бул залдан деле эч ким сен бага байсың, мен кембагалмын деген статусту айта албайсыздар. Ошондуктан бул терминдер бул жерден алынды. Аталган мыйзамда майыптардын балдары жөлөк пулга илинбей жаткандыгын депутаттар көтөрүштү. 3 жаштан жогоркулар, мисалга 4 баласы, 5 баласы болсо, 3 жаштан кийин 16 жашка чейин алат деп атат. Алардын 1-ден 2-ден баласы бар инвалидтердин. Социальные пособия алып жатат да. Поэтому я и говорю, появляется возможность еще дополнительных источников у них получения, дагы бир жөлөк пулду алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат аларгачы. Ушундай коррупционный механизмдер орундашып калган экен, жанагы отделы назначения пособий чындыгында каалагандай кылышат экен да. Хочу назначаю, хочу не назначаю. Мыйзам кабыл алынып калса, жөлөк пул үчүн бюджеттен кошумча 1,8 миллиард сом керек болот. Ага булактарды тартуунун бир жолу катары пособие бере турган бөлүмдөрдөгү коррупцияны жоюу максатында аларды кыскартуу сунушталды. Вот отделы по выдаче пособий, значит, жөн эле отурушат экен да анда. Азыр мына министр өзү дагы тактап айтып атат, коррупция болуп кетиптир деп. Анда биз эмнеге аларга акча төлөйбүз? Келгиле кыскартайлык аларды. Кыскартып салайлык. Вот мына бир булак ошол жерден. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда аз камсыз үй бүлөдөгү балдардын жөлөк пулуна мамлекет 6 миллиард сом бөлүп келет. Бул каражат 90 миңге жакын үй бүлөдөгү 279 миң балага чегерилип, ар бир балага айына 800 сом каралган. Буга чейин парламенттик шайлоого аттанган айрым партиялар дагы ар бир жаңы төрөлгөн ымыркайга 50 миң сом сүйүнчү берилерин убада кылып жибергендери да бар. Бирок демилгеге казынада акча жок деген өкмөттүн жообу менен чекит коюлуп, ошол бойдон унутулган болчу. Эми бул мыйзам кабыл алынып калса, анын иштеп кетерин бир гана убакыт көрсөтөт. Изат Шугралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.